Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен мына ошентип ыйык Рамазан берүүсүндө көрсөтүүсүнө жолугушуп отурганыбызга албетте кубанычтабыз. Аны мен бүгүн Таалай Мамбетов алып барамын. Бүгүн дагы буйруса биз жакшы, кызыктуу болгон теманын тегерегинде кеп козгойбуз. Ал эми сиздер болсо Марва телеканалынан алыстабай туруңуздар. Бизди буйруса Instagram баракчабыздан Насыйкат радиосу, ал эми Facebook баракчабыздан болсо телеканал Марва деген аталышта издесеңиз, онлайн түрдө дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Бүгүн биз дүйнө тааным тууралуу кеп козгойбуз. Мунун дагы адамзатына тийгизген таасири чоң. Негизи эле кыргызда айтып коет, бешиктен баштап кабырга чейин илим алыш керек, же болбосо билим алуу ийне менен кудук казгандай деген сыяктуу бир канча накыл кептер дагы айтылган. Бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Нуриет Абдулазиз коомдук ишмер. Ассаламу алейкум, жана ошондой эле Абдуалик Садыков, дини психолог. Кош келдиңиздер. Негизи ушул жогоруда дагы баса белгилеп айтып, дүйнө тааным боюнча. Нуриет мырза, сизден баштай турган болсок, мисалы, дүйнө тааным алгач ачкыч сөз катарында адам затына кандай таасирин тийгизет? Эмне үчүн мисалы адам дүйнө таанымын кеңейтиш керек же кеңейтпеш керек деген? Рахмат. Алгач жалпы көрөрман жана угармандарды ыйык орозо айынын кирип келиши менен куттуктайм. Жана туткан орозолорун кабыл болсун деп Кудайдан тилеп кетмекчимин. Дүйнө тааным дегенди, дүйнө таануу деп бул менимче баягы орус тилинен келген терминологиянын түздө түз котормосу деп түшүнөмүн. Мисалы, дүйнө таануу орусчасында мировоззрение болуп атпайбы? Эки сөздөн турат, мир жана баягы зрить, көрүү деп, ошо дүйнөнү таануу, билүү деген. Мен буну көбүрөөк дүйнө таануудан дагы өзүн таануу дегенге көбүрөөк басым койгонго аракет кылам. Адам жашоодо өзүнү таанып, өзүнүн жашоодогу максатын билип, ошол максатына кадам коюп жашап үйрөнбөсө, анда адамдын жашоосу бизди курчап турган башка бир жандыктардан, мактуктардан, жаныбарлардан эч кандай бир айырмасы жок. Анткени адам жаныбарлардан айырмаланган бир чети бул акылы жана анын руханияты. Мисалы, жаныбарлардын кээ бирлеринде акылдын кээ бир үлүштөрү бар, бирок толук акыл жок. Жана аларда руханият деген бир түшүнүк жок. Жалгыз адамда дене, акыл жана руханияттын үч бөлүктөн бир бүтүмү ошол адам, инсан деген чоң бир улуу мактукту түптөйт да. Жараткан Аллах субханала таала бериштелерге сажда кылдыртып атканда, бул биз адамга сажда кылгыла дегенде бул адамды жөнөкөй бир мактук эместигинин бир жишаны, бир белгиси да. Ошон үчүн адам өзүнү биринчи тааныш керек. Адам өзүн тааныбаса, биз акырында азыркы учурдагы жашообуз бара-бара адамзат жылдан жылга, кылымдан кылымга материалисттик көз караш менен өзүн жоготуп баратат, өзөгүн жоготуп баратат. Негизи эле дүйнө таанууга келсек, илимий жактан караганда дүйнө таанууну расмий илим үч көз караштан карайт экен. Биринчиси бул баягы жалпы адамзат биринчи түптөлгөндө дейт, бара-бара эволюция менен адамдар көбүнчө мифологиялык дүйнө таанум, бул көбүнчө сезимдерге басым койгон дүйнө таанум боюнча дейт. Андан кийин бир аз экинчи тепкичке өскөндө диний дүйнө таанумга өстү дейт. Анан акырында бул 16-кылымдан кийин адамзат философиялык дүйнө таанымды курчуп, учурда биз философиялык дүйнө таанымдын эң туу чокусуна жеткен убакта жашап атабыз да. Бул учурдагы расмий светтик деп коебуз, светтик илимдин көз карашын ушундай. Дини менен тиги айырмасын билиш үчүн философия көбүнчө акылга басым койсо, мифологиялык көбүнчө сезимге коет экен. Ал эми дини дал экөөнүн ортосундагы балансты сактаган, акыл менен сезимдин ортосундагы бир таразаны сактаган бир ортолукту карманган бир дүйнө тааным, бир ишеним десек болот. Динде негизин алганда, диндердин ичинен дагы кээ бир диндер өздөрүнүн баягы заманга жараша өздөрү бурмаланып, өзгөрүп, бир аз эскирип дегендей, баягы өзүнүн заманын талабына жооп бере албай калган. Ал эми акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин ислам дини теги кыяматка чейин адамдын запрос деп коет го, талабына эмне руханий талабы болсун, денесинин талабы болсун, акыл талабы болсун, ар тараптан ошол талабынын баардыгына жооп бере турган дин жана бир система деп айта алабыз да. Бизде түшүнүк бар, дин деген анан динди көбүнчө бизде бир ритуалдык бир ишеним гана катары көрүшөт да.
бул туура эмес түшүнүк. Анткени религия, орусча религия бул баягы англисче religion деп атпайбы, ошол менен жана дин, арабча ад-дин, бул экөөнүн чоң айырмасы бар. Религия бул бир гана ошол пенде менен Кудайдын ортосундагы бир мамилелерди гана тескерүүчү нерсе да. Ал эми биздин ислам динибиз бул жалпы адам менен адамдын ортосундагы мамиле, адам менен жараткандын ортосундагы мамиле, ошол эле мезгилде адам менен аалам, башка маклук, башка табияттын мамилесини жөнгө салган, өзүнө көп нерсени камтыган бир чоң система деп билебиз. Ошон үчүн биз учурда философиялык дүйнө таануу өзүнүн кризисине келди, капталды. Адамдар философиялык дүйнө таануунун артынан материалистик, мындай айтмакчы, көрпенделик баягы бир жарга такалды да. Бул жардан сууруп чыга турган, бул саздан сууруп чыга турган жалгыз кайрадан өзүбүздүн өзөктүү ислам динибизге кайтуубуз, ислам дининин талаптарын аткаруу менен гана куткарылат адамзат деп ишене алам да. Буга Лев Николаевич Толстой, орустун улуу жазуучусу да жакшы айткан. Акыл эстүү адамдын барар жери, токтор жери, эң акыркы токтор жери бул ислам депчи. Рахмат. Абдуали мырза, мынакей сиз дагы жаш балдар менен иштешип жүрөсүз. Балдардын психологиясын дээрлик жакшы түшүнүп калдыңыз деп, мына ушул жаш балдардын, бала бул бош идиш сыяктуу, тага эмнени койсоң, ошол менен болот. Мисалы, кир суу койсоң кир, таза суу койсоң таза, сок болсо сок, жана башка сыяктуу. Демек биз дүйнө таанымды я да балдарды туура жолго салыш үчүн туура дүйнө таанымды кантип калыптандырышыбыз керек? Эмнеден башташыбыз керек? Бисмиллахиррахманиррахим. Сурооңузга рахмат. Балдарды тарбиялоодо эң биринчи эмнеден башташ керек? Бул негизи көп эле ушул сыяктуу суроолор бизде көп коюлат. Бизге дагы көп суроолор берилет, ушул сыяктуу. Менде азыр өзүмдө эле бир 100дөн ашык окуучум бар. Буга чейин дагы 100гө жакын окуучу окуп бүттү. Анан көп суроолор менен ушинтип кайрылышат. Кантип балдарыбызга туура тарбия беребиз, кантип бир туура багыт беребиз деп. Эми буга жооптор негизи көп. Бирок эң негизгиси баарыбызга эле белгилүү болгондой, баарыбызга эле маалым. Бирок ошол нерсеге биз көп өзүбүз дагы иш жүзүндө аткарбайт экенбиз. Баарыбыз эле билебиз, бала ата энесинин эмне кылганын көрүп, ошого жараша өзү иш кылат экен да. Мындайча айтканда, ата энеси ага номер биринчи үлгү. Балага сааттап канча насаат айтпагын, баары бир ата энеси кылган нерсени баласы өзү кылат экен. Ошондуктан балдарга туура тарбия же туура бир дүйнө таанууну бериш үчүн эң биринчиден ата эне, ошо баланын ата энеси өзүнүн дүйнө таанымы кенен болуш керек экен, өзү илим билимге кызыккан, жана илим билимге кызыгып эле койбосун, жана ошо иш жүзүндө амал кылып аткара турган болсо, баласы улуу болобу, кыз болобу, атасын, энесин карап, ошого карап түздөлө берет экен. Биринчиден. Анан экинчиден, албетте, биринчиден ошо мен айтып кеткендей бул үлгү болуу, эгерде кыскача айта турган болсо, экинчиден балдарга көңүл буруу өтө зарыл экен. Бүгүнкү күнү балдарга көңүл бурулбайт. Өткөндө бир статистикадан окуп атам, бир күндө 20 эле мүнөт бөлүнөт экен балага. Элесеңиз, статистика боюнча. Бул мындайча айтканда, ата энеси менен балдары дайыма эле чогуу бир үйдө жашап атат, бирок 15-20 эле мүнөт бөлүнөт экен. Мындайча айтканда, баласы менен, кызы менен, уулу менен отургузуп алып, бир мындай баарлашуу. Кандайсың кызым? Ден соолукку байкап турат, бирок эмне жаңылыктар, окууң кандай, досторуң кандай жүрөт, өзүңдө эмне бир сырларын, ички дүйнөсүн, балдардын ички дүйнөсүн ата энеси тааныгысы келбейт экен дагы. Баягы эле сырткы, бир оболочка деп койсок, сырткы, курсагы ток болсо болду, кийими бүтүн болсо болду, окуп атат, 5 алып атат, болду, ошо менен чектелет. Бирок баланын ички дүйнөсүн ата энеси билүү өтө зарыл экен. Эгерде ички дүйнөсүн билип алса, анда бала менен иштеш дагы өтө жеңил болот экен. Ошондой. Демек, ата эне өзү биринчи үлгү болуш керек. Биринчи үлгү болуш керек, жана экинчиден балдар менен тыгыз, мындай жылуу мамиле куруш керек экен. Дос болуш керек экен. Биздики ата эне эле болуп калды, бирок дос болбой калды да бүгүнкү күнү. Ошондуктан дос болбогондуктан, мен уулум менен сүйлөшүп койчу, менин кызым менен сүйлөшүп койчу, бир башкача болуп жүрөт дейт, бизге алып келип атат, бир кошуналар менен сүйлөштүрүп атат, башка бир
туугандарды менен сүйлөштүрүп атат, мага айтпай атат сырын кызым. Уулум мен менен бир сүйлөшпөй атат. Бир ичинде бир нерсе, бир бушаймандык бар. Мага айтпай атат деп, аны деген ата энесине айтыш керек эле да биринчи, эң биринчиден. Бирок ата энесине айтпагандыктан, ошо көңүлү бурулбагандыктан ата энесине айтпай, аны ата энеси бизге, психологторго, модулорго алып келгенге туура келип атат. Рахмат. Нуриет мырза, мынакей балким сиздин да кабарыңыз бар чыгар. Мындан бир канча жыл илгери АКШнын эң беделдүү деген журналдарынын бири дүйнөнүн таасирдүү 100 адамын тандаган. Анан ошолордун башына 32 критерийдин негизинде пайгамбарыбыз чыккан. Бир канча кылым мурда жашап өтсө дагы, ал үй бүлөлүү болгон, согушка аттанган, ошол жоокер болгон ошол эле учурда эң мыкты кулк мүнөздүү болгон, баатыр болгон жана башка деген сыяктуу бүт критерийлерге жооп берип, анан биринчи орунга чыккан. Ошондо журналисттин мойнундаганы бар. Мен касам ичип айтамын, өзүм христианмын. Эгерде ошол христианчылык боюнча ала турган болсо, мен анда Иисусту биринчи орунга чыгармакмын. Бирок калыстык боюнча ала турган болсок, анда Мухаммад андан ашып кетип атат деп. Бул бардык жагынан идеалдуу экен дейт. Демек, азыркы күндөгү бул нерсени айткандын себеби дүйнө таанымда. Адамзаты көбүнчө диний жактан өзүнүн билимин калыптандырыш керекпи? Албетте, дүйнө таануу менен бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды айтып кеттиңиз, туура. Бул китеп орусча 100 великих влиятельных, самых влиятельных людей дейт. Бизде эң таасирдүү дүйнөдөгү 100 адамдын тизмесине Майкл Харт деген жазуучу чыгарып, эң алдыңкы ушу 5өөнүн ичинен 5өөнү бул өзүм каалоом менен тандасам бир аз калыстык болбой калат экен, муну компьютер талдасын деп, компьютерге сиз айткан критерийлердин баарын салып койгондо, улам сайын кайра салганда деле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ошол аты чыга берди дейт. Эмнеге дегенде, мен азыркы коом эмнеге кризис болуп атат дагы, эмнеге учурдагы коомго 14 кылым мурда жашаган киши, ошол чөлдө жашаган киши кайра эле өрнөк боло алат дегенге мен мынтип жооп берем да. Дүйнө тааным маселесине да өтө тыгыз, ошол дүйнө таанымы ошол кишинин дүйнө таанымына келели деп. Анткени учурда көрүп атабыз, мисалы, өзүбүздүн эле могу Бишкек шаарында болсун, нечен деген мисалы азыр коучер деп коет го, тренерлер көбөйүп кетти. Эми кыргызча акыл үйрөткүч деп коет го, эми анан акыл үйрөткөндөр көп болду, бирок арасында мисалы үй бүлөлүк гармонияны сүйлөгөндөр көп. Өзүн сурасаңыз, мисалы өзү ажырашып кеткен же үй бүлөсүндө өзүндө бир аз көйгөйлөр бар. Же болсо бирөө ошол эле мисалы бүткүл адамдар сүйүп окуган Дейл Карнеги бар, кантип досторду көбөйтүү боюнча, кантип досторду өзүбүзгө достордун санын көбөйтөбүз, достор менен бекем достукту бекемдейбиз деген киши жашоодо өз досу жоготуп кеткен дейт. Жада ошондой эле бактылыктын формуласын изилдеп, ошол боюнча нечен деген бестселлер китептер жазган адамдар өздөрү жашоосунун аягында өзүнө кол салып самоубийство, суицид менен өлүп атат да, мисалы. Демек, биз баягы адамдардын айтканын эмес, амалына көбүрөөк мамиле кылбай калыппыз да. Көбүнчө азыр биз сөзгө, учурда да биз көбүнчө чечендерди баалап калды. Адамзат менеджерлерге муктаж азыр. Менеджерлерге, ишти кылган, амалды кылгандарга муктаж, бирок көбүн эсе адамдар сулуу сүйлөгөн, кооз сүйлөгөн, гүл коюп сүйлөгөн ушундай чечен, куру чечендерге көбүрөөк алданып кетип атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол методикасы, анын дүйнө таанымы кандай эле, анын 20% сөз, 80% амал болчу. Биздин учурдагы үммөттүн, жалпы мусулмандардын дагы адамзаттын деги эле кыйналган себеби биз көбүнчө 80-90% сөз, амалыбыз 10% болуп калып атат да. Тескерисинчечи амал азайды. Ошону биз качан пайгамбарыбыздын өзүнүн усулундай ошонун методикасын өткөндө бактылуу болобуз. Пайгамбарыбыз жашоосу менен бизге ар тараптан сиз айткандай көрсөтүп кетти. Пайгамбарыбыз бир эле учурда мазлум болгон, бул зулум көргөн киши болгон, зулумдук көргөн. Бирок ошол эле кезде ал киши өкүмдар да болгон, хаким деп коет, өкүмдар да болгон. Пайгамбарыбыз жумшактыктын эң бир сонун символун көрсөткөнү менен эле катар эң күчтүү бир аскер башчы да болгон. Пайгамбарыбыз балдары болгон, демек балага кантип мамиле кылуу, кыздары болгон, кызга кантип мамиле кылууну дагы көргөн. Пайгамбарыбыз өз колу менен канча перзентин берген. Демек психологиялык жактан
баладан ажыроо дегенди дагы башынан өткөзгөн киши. Ошондо дагы өзүн кантип көрсөтүш керек. Пайгамбарыбыз түрдүү, мисалы жубан аял алган, кыз аял алган дегендей, ошол эле мезгилде жесир аял алган, турмушка чыга элек аялды алган, христиан улутун дининдеги бир аялды дагы алган, ошол эле мезгилде мусулман аялдарды алган. Кайсыл бир мезгилде ак жүздүүнү дагы алган, кара жүздүүнү дагы алган, кара түстүүнү дагычы. Бул деген пайгамбарыбыз ар тараптан бизге жашоодогу үлгү болгонго баардык өзүнүн кыска жашоосу менен бизге көрсөтүп кеткен. Ошон үчүн Айша энебиз хадисинде муну бекемдеп айтат: анын кулк мүнөзү, анын жүргөн турганы, анын жашоо турмушу тирүүлүү эле Куран болчу дейт го. Куран бул, биз Куранды момундарга биринчи эле Бакара сүрөсүнүн башында келет го. Момундар үчүн, чыныгы момундар үчүн, таквалар үчүн бул эң жакшы бир жол көрсөтмө депчи, инструкция дегендейчи. Биз мисалы элементарный бир муздаткыч алсаңыз, ошо муздаткычтын инструкциясы болот экен. Ошого жараша колдонбосоңуз, сиз муздаткычты бузуп аласыз да. Кудо ушундай инсан деген махлуктун дагы инструкциясы, жашоо инструкциясы бул Куран. Куранды билип, Куранды окуп, ошо Куран менен жашабаса, адамзат муздаткычты бузгандай өзүн бузуп алат, такыр башка бир функцияларга кирип кетет. Куранды билүү деген эмне десе, Түркияда жакшы бир саясатчы киши болгон, Нежмедин Эрбакан деген. Ошол киши айтат: мен улам дейт, мечитке барсам, мен дейт саясатта жүрөм дейт, элдерди агартып жүрөм, окутуп жүрөм дейт, инженерия менен дейт жаңа бир ойлоп таап, бир техниканы өнүктүрөлү, экономиканы өнүктүрөлү деп жүрөм дейт. А мени болсо көпчүлүк кээ бир дейт чала сабат дейт, мусулмандар дейт: ай сен мусулманга туура келет, мындай мусулманга ылайыктуу иш менен алектенбей атасың. Сен мечитке бар, Куран оку деп атат дейт. Анан ооба дейт, мечитке кайра эле барып Куран окусам, Куран менен дейт тур, ордуңда отурба. Туруп саясатка аралаш, экономиканы тургуз, жакшы жаша, техниканы өнүктүр, илимди өнүктүр деп атат дейт. Силер болсо кайра эле мени мечитке айдайсыңар дейт. Маселе ооба диний илимди алуу, диний билимге бир аз орун берүү бул маңыздуу, бирок ошол эле кезде диний билим дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Диний билим дегенде биз ошол ыйык Куранды арабча окуу менен гана, ошонун гана түшүнөбүзбү? Же болбосо 5 убак намазыбыз менен эле туткан оразабыз элеби? Же андан сырткары эле дагы эмне бар деп ошону да билишибиз керек да. Куран бизге эмнени айтып атат, бизге эмнени кайрылып атат? Мени жөн эле араб тилинен, оригиналынан жаттап ал деп атабы, же ошол менен жаша деп атабы бизгечи? Биз ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек болуп атат да. Ошондо эле дүйнө таанымыбыз кенен болот. Биз азыр чоң бир дүйнөнү кичинекей баягы эшиктин тешигинен көргөндөй эле, глазок деп коет го, ошондон көргөндөй болуп атабыз да. Качан биз чыныгы Куранды толук өзүбүз ошол Куран көзү менен көргөндө бизге дүйнө өтө мындай инсаниятка жашоо жеңил болмок. Азыр инсан махлугу, адам өзүнүн жашоосун өтө татаалдаштырып алды. Өтө эле татаал азык жашоо. 90-жылдан кийин, экономикалык катчылыктан кийин баары көрөкат менен болуп кетти дагы. Абдуали мырза айткандай, балага көңүл бурулбай калды. Мына бизде кыргыздарда жакшы сөз бар, мерез деген. Бул мээри аз деген бала да. Ошо мээр көрбөгөн балдар, мээри аз көрүп калган балдар, күнүнө 20 мүнөт мээр көргөн балдар мерез болуп калды дагы. Учурда мына азыр күндө көрүп атасыздар. Жаңылыкты ачсаңыз эле тигини тиги алып качып кетти, тигини тиги монтуп койду, антип койду деп тири укмуштуудай бир жаман көрүнүштөр болот. Бул баягы биздин мөмөсүн жеп атабыз 90-жылкынычы. Анан учурда көрөкат жагынан кыргыздар бир аз бутуна турду. Көрөкат маселеси бир аз чечилди. Эми руханиятка бирок маани беришибиз керек. Ички дүйнөгө, жан дүйнөгө. Болбосо балдарыбыз тирүүлөй эле бир зомбиге айланып баратат деп канчасы ошо бизге деле кайрылгандар көп да. Мисалычы баланы баягы өзбек ажы көп айтып койчу го, питание менен воспитанияны айырмалай билгиле депчи. Биз көбүнчө питание, азыктандыруу менен электенип атабыз. Кийим кийгизебиз, тамак беребиз, бирок анын тарбиясына, анын жан дүйнөсүн байытууга эч көңүл бурбай атабыз да. Рахмат. Абдуали мырза, мынакей сиз дагы ошол диний кызматкер катары азыр дүйнө күн сайын, мүнөт сайын керек биз өнүгүп баратабыз да. Бүт нерсе бар, баардык нерсени кабыл алып атабыз. Бир бассаң дүйнөнүн булуң бурчундагы маалыматтарга эге дерсиң. Бирок ошол эле мезгилде биз кайсы бир деңгээлде адамзаты кризиске бараткандайбыз да. Мисалы, өзүн өлтүргөндөр көп, бири-бирин өлтүргөндөр көп, атасы баласын өлтүргөн бар, кызын зорлуктап койгондор, ушуга окшогон бир канча үрөйдү учурган нерселер болуп атат да. Булардын негизги себеби келип, эмнеге келип такалып атат? Же биз
мындай туура эмес багытка же туура эмес түшүнүктөрдү көбүрөөк калыптандырып алып атабызбы өзүбүзгө? Сиз туура айтып кеттиңиз. Азыр технологиянын, интернеттин өнүгүп аткан бир заманына келдик. Негизи эле бир гана жаштар эмес, улуулар деле, чоңдор деле азыр ушу интернеттен, технологияларды бир туура жакка иштетпестен, ошонун бир зыянын тартып, терс жакка иштетип, ошол жерден бир адамдын негизи өзүнүн жүрөгү булганып калып атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, адамдын денесинде бир үзүм эт бар деген. Эгерде ошол эт оңоло турган болсо, бүткүл дененин мүчөлөрү оңолот деген, бүткүл дене оңолот деген. Эгер ошол эт бузула турган болсо, бүткүл дене бузулат деген. Ошол технологиялар азыр өнүгүп атканы бир жагынан жакшы, сүйүндүрөт. Экинчи жактан ошол эле мисалы үчүн соц тармактарды ала турган болсок, канча биздин жаш балдарыбызга, жаш муунду бузуп атат. Ошол пайгамбарыбыз айткан, ал жүрөк деп 3 жолу айткан. Ошол жүрөк бузула турган болсо, бул жүрөк денени башкарат экен. Жүрөк бузула турган болсо, колунан жаман иш чыгат, бутунан жаман иш чыгат, тилинен, көзүнөн, угушунан жаман иштер чыгат. Ошо бүт баары жүрөктүн кесепетинен экен. Жүрөккө эмнени нерсени топтосоң, ошол сенин иштериң, ошол жүрөгүңө топтолгон нерсенин жыйынтыгы болот, мөмөсү болот. Ошондуктан биз ошол технологияларды туура иштетишибиз абдан зарыл. Азыр деген бул информационный война деп атпайбы? Бул биз туура бир маалыматтарды көп жайылтышыбыз керек. Элдин зээнине, элдин пикиринде жакшы нерсе, позитив нерсе болуш керек. Менде мисалы үчүн өзүмдүн баракчамда 50 000 киши бар. Анан мен ошол соц тармактарда отурганга туура келет, өзүм отургум деле келбейт. Анткени кирсең эле жалаң негатив. Нурет мырза айткандай, тигини өлтүрүп кетти, тигини бычактап кетти, тигини кетти деп эле жалаң негатив. Анын баарын көрүп отурсаң, кечинде өзүң маанайың түшөт дагы, өзүң бир негатив болуп эле, эмне ушунчалык эле заман бузулуп кетти деп эле өз бир үмүтсүздүк пайда болот экен да. Ошондуктан биз ушул технологияларды туура иштетүүгө чакырат элем. Ар бирөөбүз өзүбүздүн алыбызга жараша ошол технологияларды, ошол эле соц тармактарды, интернет болобу, ошол жака бир позитивдүү, жакшы нерселерди жайылтайлы. Мисалы үчүн караңгылыкты кетириш үчүн караңгы кет деп караңгылыкты сөгө берсең, караңгылык эч качан кетпейт дейт да. Биз ушундайбыз да, отура эле бүт бузулду, тиги жаман, бул жаман, азыр бузукулуктун доору деп эле мынча караңгылыкты жамандап атабыз. Бирок караңгылыкты кетириш үчүн бул жөнөкөй эле философия да. Эмне керек? Жөн эле чырак керек, жөн эле бир лампа керек, жөн эле бир жарыктык керек. Ошол сыяктуу эле биз караңгылыкты кетиргибиз келсе, анда жарыктык беришибиз керек. Ошол сыяктуу эле жанагы өзүн өлтүрүп атат, наркоман болуп кетет, ичип кетип атат, жанагы жүрөгү булгангандыктан. Тигини көрөт, буну угат, тигилер менен баарлашат. Бир жаман чөйрөдө, бул чөйрө десе эле бир жалаң эле досторду биз азыр мурун чөйрө десе эле жалаң досторду элестетишкенбиз. Азыр деген чөйрө бир гана дос эмес, сенин телефонуң, сенин үйүңдөгү гезит журналдарың, сенин китептериң, телевизоруңдагы каналдарың, ошонун баардыгы чөйрө. Ошол чөйрөнү оңдой турган болсок, адамдын жүрөгү таза болуп, бир жашоосунда бир стержень, маңызы пайда болсо, ал эч качан өзүн өлтүргөнгө барбайт, эч качан жаман ишке барбайт. Адамдын ички дүйнөсү таза болсо, анын иштери дагы мындай жагымдуу, чырайлуу бир иштерди ал аткарат. Негатив көбөйүп кетсе кандай таасир этиши мүмкүн? Мисалы, көбүнчө же болбосо жалаң эле негатив көрө бере турган болсо, же негативди гана окуй бере турган болсо? Негативди көрө бере турган болсо, жанагы мен айткандай жүрөгү булганат. Жүрөгү булгангандан кийин мен ушу жакшы иштерди жасагым келет, намаз окугум келет, бирок эмнегедир бир кыла албай атам дегендер канча бизде. Көп жакшы иштерге ниеттери көп, аябай көп. Тигини кылат элем, буну кылатам, жакшы иштерди кылат элем. Бирок себеби барбы деп көп ошол суроону берет. Себеби бар. Ошо ички дүйнөбүз, жүрөгүбүз булганып калган. Жүрөк тазалаш үчүн жанагы чөйрөнү оңдош керек. Тамак ашыбызды оңдошубуз керек. Балким эмне жеп атабыз? Азыр биз арам адалды айырмалап жеп атабызбы, же карабай эле жеп атабызбы? Ошо баягы эле сиздин берген сурооңузга менин зээнимде ушундай жооп пайда болду. Ички дүйнөнү оңдомоюнча анда бизден бир позитив чыкпайт. Ошондой. Рахмат.
Нурет мырза, сиз дагы ошол дүнүйөлүк илим, диний илим дегенде биз эмнени түшүнөбүз деп туруп, бирок ачыктабай кеттиңиз да, чындап эле. Мисалы, биз диний илим дегенде Куран менен гана хадисти түшүнүшүбүз керекпи? Же диний илим деген дагы бул өзүнчө бир чоң абстрактуу түшүнүкпү? Анын ичинде бир канча нерсе камтылганбы? Бизде бул бир аз ачык айтып коюш керек. Мен бир аз тарыхка кызыккандыгымдан 14 кылымдык ислам тарыхында ислам цивилизациялары менен түзмө-түз душмандары, каршылаштары, кастары душмандашканда эч качан жеңе алган эмес. Анткени ислам ар дайым өзөктүү бир система болгон үчүн эч качан андай туруштук берип турган. Аздык болсо дагы аз сан менен дагы көбүн жеңип турган. Ошондуктан дин душмандары деп коебузбу, ошолор иштен жеңүүнүн тартибини ойлоп чыкканда алгач диний илимдер, жалпы эле илим деген түшүнүктү экиге бөлүп атат да. Диний, анан светтик деп дүнүйөви деп атпайбы бизде? Дүнүйөви илим деп. Негизи чын-чынына келгенде чыныгы момундун жашоосунда дүнүйөви жашоосу, анан акыреттик жашоосу дүнүйө илими же дин илими деп бөлүнбөйт. Ар бир адамзатка пайда алып келе турган диндин илимдин баары бул диний илим деп эсептелет. Мисалы, эгер экономика, чыныгы экономика адамдарды кулчулуктан чыгарган, агаларды экономикалык кулчулуктан чыгарган, мисалы, ошол экономикалык бири-бирине болгон баягы көз карандуулуктан чыгара турган болсо, эмне үчүн ошол экономиканы окуган бала ал диний илим болбосун? Ал диний илим. Аны ушуну өздөштүрүп, мисалы, учурда мындай болот да, жөнөкөй эле мисал алалы, программисттер бар, программисттердин дагы атайын жөн эле программалоону үйрөнүү, программа тилин үйрөнүү аздык кылып атат учурдачы. Сөзсүз ал менен кошумча бирөө экономиканы окуп атат. Эмнеге десе, экономикага байланыштуу мисалы 1С болот же башка бир программалар жасаганга. Кимдир бирөө графиканы үйрөнүп атат. Ал графикалык мисалы Photoshopко окшогон же башка бир программаны ойлоп тапканга программист болууга ага ал керек. Куду ошондой эле мен учурда айтып кетет элем, мусулман жалпы динаятчылар деп коебуз. Бул диний кызматкерлер, дин жолунда окуткан мисалы медреселердин бүтүрүүчүлөрү, ислам университетинин, ислам институттарынын бүтүрүүчүлөрүнүн баары кошумча сөзсүз дагы бир кесиптин ээси болуш керек болуп калат. Заман талабы ушул болот. Мисалы, учурда бара-бара руханий оорулар 21-кылымда 1-орунга чыгып атат. Башка оорулардан дагы. Ошон үчүн мен ойлойм 21-кылымда эң көп муктаждык бул руханий ооруларды дарылаган ошо психологторго, педагогторго көбүрөөк болот. Ошон үчүн диний билим менен кошо педагогиканы үйрөнсө, диний билим менен кошо психологияны үйрөнүп, бул Абдували мырзага окшоп психологиянын илими менен, усулу менен дарыласак да, ошону кылсак да. Ошон үчүн дин менен илимди экөөнү ажыратып, экөөнү эки караган болбойт. Куран сүннөт менен чектелбейт албетте. Куран сүннөт бул өзөгү болуп берилет. Бул фундаменти деп эсептейли. Бул жалпы илимди бир имарат деп эсептесек, Куран сүннөт бул ошонун бекем фундаменти, негизи болуп берет. Бирок кайсыл бир адам фундаментти коюп коюп эле анан болду, ошонун үстүнө жашай бербейт да. Ага дуал керек, ага чатыр керек, аны жылуулаш керек, ага айнек терезе коюш керек, анын ичин кооздош керек ичиничи. Ага сөзсүз ошол Куран сүннөттөн ичинен чыккан башка илимдер бар. Ал астрономиядан баштап, нанотехнология болсун, башка болсун. Мен көп айтам, мисалы, учурда батыш өлкөлөрүндө бир жаран орто эсепте бир жылына 20-30 китеп окуйт экен. Ошол эле көрсөткүч мусулман өлкөлөрүндө 17 бет экен. Биз 17 бет китеп окуп туруп, кантип 20-30 китеп окуган коомду цивилизациядан алдына чыгып кетебиз да. Бир учурларда тескерисинче биз эң алдыңкы болуп турбадык белек. Мисалы, буга чоң көптөгөн далилдер бар. Ошол эле Испанияда 750 жыл Андалусия цивилизациясы турду. Ошол Испаниядан тараган бүткүл Ренессанска себепчи болгон ошол нерсечи, реформа болгонго ислам цивилизациясы себепчи болгон. Ошол эле биздин могул аймагыбызда Караханит каганаты болду, исламдын негизинде өнүккөн. Мен кечеге ошко барып мен кызыгып атам. 10 кылым мурда биздин Карахани доорунда Оштун боорунда мончо болгон экен. 10 кылым мурда мончонун түтүктөрүн көрдүм. Суусу өзүнчө келген, канализациясы өзүнчө кеткен түтүктөрдү көрүп атам. Демек биздин ата бабабыз 10 кылым мурда ислам кабыл алып, ошол ислам цивилизациясы менен бактылуу жашаган. Көп жетишкендиктерге жеткен да. Андан кийин ошол эле Селжуктар болсун, Аббасий династиясы же болбосо Осман империясы, мунун баардыгы ислам цивилизациясынын баягы илимди
толук кандуу ар тараптуу үйрөнгөн үчүн көп чоң маани болгондо илгерки учурларда мечиттерде математика сөзсүз бул баягы логика илими катарында поэзия болсун же болбосо география болсун химия болсун өздөштүрүлчү. Эми азыр элестетиңиз, бир бала сумкасын көтөрүп алып математика сабагын барып мечитте жасайм десе, мечиттен кууп чыгабыз да бизче. Кой, ал бул жерде ибадат кылыш керек. Биз мечитти ритуалдык нерсеге гана айлантып алдык да. Бул жагынан биз христиан динин тутунгандарга өтө окшошуп баратабыз. Эмнеге дегенде, мечитке келесиң, белгилүү гана өзүңдүн ошол намазыңды окуйсуң, болду, анан кетесиң. Мечит негизи бул марказ, бул борбор, центр болгон, логистикалык борбор болгон пайгамбар саллаллаху алейхи мезгилинде мечитте саясий чоң чечимдер кабыл алынган, мечитте чоң машвара болуп, кеңешмелер болгон, коомдун социалдык көйгөйлөрү чечилген, ошол жерде айылдарда, шаардарда жетим жесирлердин көйгөйлөрү чечилген. Мечит ар тараптан борбор болуп турган, илимдин борбору, билимдин борбору, бардык нерсенин борбору болгондо биз бара-бара баягы динибизди бир аз мындай узкий деп коет го, кууш мындай бир жолдо алып баратабыз да, ошон үчүн бир аз тартып калдык да. Ислам андай тар эмес, ислам кенен. Исламдын башка диндерден болгон өзгөчөлүгү да ушул да. Ал терең, башында айтып кетпедимби, бул ислам религия эмес. Ислам бул дин, бул система. Биз ошол дин система өйдө караганды үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы, кээ бир нерсени биз котормодо эле билип алабыз да. Мисалы, саясат жана политика башка нерсе болуп атпайбы. Политика бул ар дайым өзүң гана утуп, башка бирөө утулган бир мамиле түзүмүнө буну политика дейт экенбиз да. Ал эми сен да утуп, ал да утуп, эки тарап тең утушта болгон түзүм системаны буну саясат дейбиз. Учурда биз ислам саясаты барбы? Ислам саясаты жок. Ислам политикасы бар. Ислам тегерегинде политика. Ошондой эле түшүнүктөрдү бир аз кенен ачкан үйрөнүшүбүз керек. Ошондой эле ислам дини өөрчүп кетти, ислам дини жакшы өнүгүп атат дегенден мен бир аз мындай скептикалык көз караш менен карайм да. Бизде ислам religion, ошол религиясы, ошол системасы, обрядовый системасы гана өнүгүп баратат, бирок руханияты, маанавияты, мааниси ичинен өзөгү дагы буга көп мээнет кылышыбыз керек. Ошо мээнет менен гана келет да бул. Рахмат. Абдуалим мырза, Куран, илим, дүйнө таным боюнча эмне деп айтат? Эмне деп буйруйт адамдарга? Эми мындай да Талай мырза, бул Нуриет мырза бир канча жолу баса айтып кетти. Бизде ушундай бир туура эмес стереотиптер жаралып калган, андан дагы эле арыла албай атабыз. Дүйнө менен динди бөлүп койгону бул өтө чоң бир жаңылыш да. Жаңылыштык. Анткени бул дүйнө ишин кылып атат, бул дин ишин кылып атат деп бөлүп койгон бул негизи туура эмес. Ислам бул ушундай бир система, бул 24 саат бою ар бир жада калса секунд сайын ибадат, Кудайга сыйынууга мүмкүнчүлүк жарата турган дин да. Бул жерде дүйнө иш кылып атасың, сен аны токтотушуң керек, дин ишине өтпөйсүңбү деген адам өзү бул туура эмес түшүнүктө. Мисалы үчүн биз мына үчөөбүз келип бул жерге баарлашып атабыз. Бул деле дин. Анткени биз бир жакшылыктын үстүндө келдик. Мындайча айтканда бир жакшы, позитив, жанагы айтып кеткендей бир элдерге бир жакшы нерсени тартуулаш үчүн, элдерге бир оза чарнасында бир жакшынакай бир пайдалуу маалымат көрүп алыш үчүн деп келип отурабыз. Бирөөлөр бизди тартып атат, бирөөлөр биздин үнүбүздү тиякта карап отурат. Бунун бардыгы дин. Баары ибадат. Бардыгы ибадат. Бардыгы ошол иштерди ниетибизди эле түздөп койсок, бул ниет Курандан кийинки эле эң зарыл китеп бул Имам Бухаринин китеби. Эң тастыкталган хадистер. Ошол Имам Бухаринин жыйнагында эң биринчи хадисти амалдар ниетке жараша болот деген хадисти келтирген. Кандай гана сен иш кылбагын, эгерде ачык эле арам иш болбосо, анда ошол жерде ниетке каралат. Сен ошо ниетиңди эле түздөп кой, сен доктурсуңбу, экономистсиңби, инженерсиңби, сен жада калса аниматорсуңбу, операторсуңбу, стоодо машиналарды оңдойсуңбу, машина жуйсуңбу, кандай гана кесип болбосун, сен ниетиң элге пайда жеткизейин, ошол жерден адалдан акча табайын, ошол акчама ата энемди, үй бүлө бала чакамды багайын деген ниетиң болсо, бунун бардыгы ибадат. Бунун бардыгы ибадат. Бирок бир нерсени баса айтып кетиш керек, качан Аллахтын негизи өкүмдөрү аткарылса, намаз аткарылса, орозо аткарылса, адамдын акысын жебесең,
алдабасаң, чынчыл аманатка бекем болсуп, ошондой таризде иштегениң кандай гана иш кылбаган. Жада калса тоонун үстүнө чыгып бир эс алып отурсаң, бул деле дин. Буну муракка деп коет, мураккаба деп коет. Мындай бир ошол эле дүйнө таануу да. Мен киммин? Ой жүгүртүү, тафаккур деп. Мен киммин? Мен каяка баратам? Эмне иштерди кылдым? Дагы кандай алдыда кандай максат пландарым бар? Ошонун бардыгы дин. Бир гана бир туура илим алып, анан ниетти түзүш керек. Мындайча айтканда, мусулман болсоң, 24 саат бою дайыма бир выигрыш. Утуштасың. Мисалы, дүйнө таанымга сөзсүз түрдө жаңы маалыматтарды алабыз, ошону менен бирге китеп окуу дагы өзгөчө бир таасир этет да. Эң бир чоң орунда турат. Анан кайсыл багыттагы сиз ушул дүйнө таанım боюнча, мисалы, балким биздин телекөрүүчүлөргө, жаштар болсо жаштарга, айрым бир инсандар айтып калышат, китепкөй инсандар деп коем аларды. Китепти дагы мындай бир тандап окуш керек, баарын эле окуй бербеш керек деп. Себеби медиа маалымат көбөйгөндө дагы балким чаташып кетет, же болбосо бир пайдасын дагы тийгизбей калат да. Кыргызда жакшы макал айтылыптыр, мен ошол 1-2 умурда өзүм окуп калдым. Билимдүү көп, билген аз дейт да, күйүмдүү көп, күйгөн аз деп жазып турат. Ошондуктан кайсыл китептерди же кандай маалыматтарды өзүбүзгө, мисалы, дүйнө таанымыбызды биз кеңейтиш үчүн алышыбыз керек. Кыскасын алышыбыз керек, же узунунбу, же электрондук форматта окуганыңыз жакшыракпы, же китеп менен окуганыңызбы, китептин кайсы тармагында? Техникалык жактан эми ал электрондук окуйбу, же китептин өзүнүн түп нускасынан окуйбу, ал эми ар бир окурман өзү тандаган оңдойм. Жалпы китеп маселесине келгенде, туура акыркы учурларда бизде китепканаларды көп ачып атабыз, китеп дүкөндөрү көбөйүп атат саны. Бирок менин бир аз зээним кейткен бир нерсе, китеп текчелерде турган китептердин 90% дээрлик 90% мотивациялык деп коебуз го, мотивациялык багыттагы китептер болуп атат да. Мен бул китептерге бир аз сын көз караш менен карайм, анткени мотивация бул адамга чыныгы демди бербейт. Бул бир фейерверк сымал, бир утурумдуу эле бир бирөөнүн үйүнөн алып бир кичине чок алып келип алып, ошого жылынганга эле барабар да. Ал чок эртең өчүп калгандан кийин кайра барып дагы чок алып туруш керек да. Андан көрө өзүңүз бир кичинекей болсо да шам, бир чырак коюп койсоңуз, өзүңүз ошо жарык болуп турат сизгечи. Ошон үчүн мотивациялык китептерге бир аз көз карашым сын менен карайм. Бирок азыр учурда көбөйүп кетти. Биз балким ушундан да өтүшүбүз керек. Сиз туура айттыңыз, окуганда дагы ирге окуш керек. Чыңгыз Төрөкулчу айтмактын жакшы сөзү бар. Мээ ашказан дейт, мээге караганда акылдуу дейт. Эмнеге десе, ашказан дейт, жаман тамак жесе эмне кылат дейт, дароо аны кусуп салат экен. Ошол жагынан акылдуу экен да. Ал кабыл албайт дейт. Бул жаман тамак экен, бул мага туура келбейт экен, мен муну сиңдирбейм деп, дароо дейт сыртка чыгарат дейт. Ал эми мээ жаманбы, жакшыбы маалыматтын баарын өзүнө камтып эле соруп ала берет да, губкадай болупчу. Ошон үчүн мээ бир аз өзү акылдын чордону коломтосу болгон менен, бирок өзү ашказанга караганда бир аз акылсыз болот экен да мээ. Ошон үчүн окуганда дагы, бир нерсени көргөндө дагы ар дайым адам өзүнүн мээсини мындай көрүнгөн нерсе менен толтурбаш, акир-чикир менен толтурбаш керек. Мисалы, мен көп айтып калам, көрүнгөн нерсени жей бергенден көрө ачка жүргөн артык. Ошондой эле көрүнгөн нерсени окугандан көрө уктаган артык да. Болбогон эле бир китепти окуп, же болбогон эле бир фильмди көрүп убактын короткондон көрө уктаган оң. Анткени сен бирөөгө зыян бербейсиң эң азында. Жашоо негизи баягы ислам философиясы, ислам дүйнө таанымы ушундай. Биз ар дайым коомдо, ар бир мусулман башка бир инсаниятка, жалгыз эле мусулманга эмес, жалпы инсандарга пайда алып келүү деген чоң миссия менен жашаш керек. Бирок ал деген бул бейишке алып келчү ибадат. Биз азыр бейишке алып келчү миссиядан мурун тозоктон кутулуучу миссияны кылышыбыз керек. Ал кандай? Эң азында зыян бербөө. Биз азыр зыян бербегенди үйрөнүшүбүз керек. Алгач биз көбүнчө азыр пайда берүүнүн аркасынан түшүп алып, пайдабыз 1 болгон менен зыяныбыз 3 болуп, 3 менен 1дин катышы -2ге барабар болуп калат да. Ошон үчүн биз азыр эң азында зыянды азыраак бергенди үйрөнөлү. Ал эми ошондон өткөнүбүздө экинчи тепкичте пайда бергенди үйрөнөбүз. Ал эми баягы маалымат алууна, мындай билим боюнча жакшы айтып кеттиңиз. Көпчүлүк эл билим менен билимдүү менен илимдүүнүн айырмасын билбейт. Мисалы, бизде аалым деп коет, Аалым деген ким десе, бул илим ээси да, илим ээси, илимдүү деген киши. Мен Кыргызстанда аалымдар көп дегенге бир жагынан кошулам, бир жагынан кошулбай да калам. Анткени билим менен илим айырмасы ушундай. Билим бул
маалымат, бул орусча айтканда знание, information. Ошол көп нерсени жөн эле билип алуу, мындай айтмакчы, билип алуу бул ошол сени билимдүү кылат. Бирок аны качан сен амалга ашырганыңда, өзүң практика жүзүндө ашырганыңда гана ал илим даражасына чыгат да. Ошондуктан жакшы бир эреже бар ислам шариятыбызда. Кудай Таала дейт, билген нерсесине амал кылганга Кудай Таалам билбегенин дагы үйрөтөт дейт. Биз эмнеге? Биз азыр көбүнчө мен таксиге отуруп кээде таң калам да, биздин таксистердин баары саясат боюнча, экономика боюнча, дин боюнча адис баарычы. Бирок эч кимиси өзүнөн элементарный сурасаң өзү амал кылбайт да. Демек алардын баарын билимдүү дей алабыз. Биз коомду көбүнчө билимдүүлүккө тарбиялап атабыз. Биз билим эмес, илимге үйрөтүшүбүз керек. Биздин ата бабаларыбыз азыркыдай билимдүү болбошу мүмкүн эле, бирок бизден илимдүү болгон. Анткени билген аз нерсесине амал кылган. Сөз. Ошон үчүн бир аз ушул немени чектеп окуганда мага ушул нерсени алгач туруптучу да. Мисалы, сахабаларды айтып атпайбы? Бакара сүрөсүн окуганда 4 жыл, 5 жыл, 3 жылда жаттаган сахабалар болгон депчи. Ал эми учурда бизде мисалы жакшы бир зээни курч болгон каарыкелерибиз мисалы 3-4 айда эле жаттап коюп атпайбы мисалы Бакара сүрөсүн. Эмнеге ал сахабалардан биздикилер алдына кеттиби, же ал сахабалар бизден артта калдыбы десе, жок. Ал сахабалар бир аят жаттаса, ошолго амал кылмайынча кийинки аятка өтпөйт экен да, ушундай эреже экен. Анткени билгениңе амал кылбасаң, кийинки нерсең унутулуп кала берет. Мисалычы, бизде көп айтып атат го, ушунча Куран билет болчумун, ушунча хадис билет болчумун, бирок унутулуп калды депчи. Анткени биз ошого амал кылбай атабыз да. Билген аз нерсебизге дагы амал кылганга үйрөнүшүбүз керек. Могу эфирден пайдаланып айтып кетем, көпчүлүк мусулмандар өздөрү да ойлонбойт. Мисалы 15 жылдап, 20 жылдап намаз окуган байкелерибиз, ага эжелерибиз бар, мисалы, эжелерибиз. Анан күн сайын Фатиха сүрөсүн окуп, бирок Фатиха сүрөсү качан түштү, эмнеге түштү, Фатиха сүрөсү аркылуу Кудай Таала бизден эмнени талап кылат, ал кандай нерсе, эмне деп мындай ошонун үстүнөн иштебей атабыз да. Биз аны ритуал катарында эле баягыдай жаттама, биз ибадаттарыбызда бара-бара орусча айтканда на автомате, автоматтык түрдө эле болуп калып атат да. Бир маалга карасаң колуң көтөрүп эле намаз окуп аткан болосуң, бир мезгилде эле салам берип каласың. Кантип ортосунда баягы 4 рекеттик намазың бүтүп калганын кээде байкабай каласың. Ал менде деле болот андай нерсечи. Баарыбызда. Анткени биз ички өзөгүнө эмес, сырткы баягы оболочкасына, сырткы калгына көп көңүл буруп калдык да. Ислам баягы Пайгамбар салам айтканда, кыяматка жакын силер өтө коор болосуңар, абалыңар коор болот дегенде, эмнеге биз аз болобузбу десе, сахабаларга жок, силер көп болосуңар болгону баягы биздин немебиз, ички дүйнөбүз, өзөгүбүздүн жоктугун айтып атпайбы хадистин маанисиндечи. Ошон үчүн биз бир аз өзөккө мамиле кылбай атабыз да. Өзөк нерсеге биз сырткы нерсеге көп мамиле кылып, мисалы баягы арчаны жаңы жылда монда кооздошот го, мисалы жаңы жылга депчи. Кудай ошондой эле биз бир өзүнчө бир нерсени жаратып алып эле ошонун тегерегинде эле бир кооздуктар менен алек болуп калдык да. Биз азыр материалисттик көз караш менен жада калса, мусулмандар потребительская философия деп коет, сатып алуу дегенин аркасынан кууп калды. Үйдү жаңылоо, үй сатып алуу, кийимдин бренд кийимди кийүү, телефондун жаңы маркасын көтөрүү, элге көрүнүү, Instagram же Facebook'ta бизде жашообузда бара-бара интим, жеке деген, купуя, сыр деген калбай калды жашоодо. Бардыгын кошунаңдын үйүндө эмне болуп атат, эмне жеп атат, эмне кийип атат, эмне көйгөй болуп атат, мунун бардыгын азыр жөн эле телефондон билип койсоңуз болот да. Илгери атайын кызматтар спецслужба деп коет, бирөөнүн кайда жүргөнүн аркасынан аңдып жүрчү экен. Азыр жөн эле анын Instagram'ын карап койсоңуз эле жетиштүү. Ким каякта жүрөт, эмне жеп атат, ким менен жолугуп атат, баарын көрсөтүп атат. Бул биздин баягы. Бирок ошолор деле эмне болуп атат? Адамдарды жаратып аткан нерсе, адамдарда ички үйдүүлүк, көрө албастык күчөп атат. Анткени тигинин жеп атканын бул жей албашы мүмкүн. Тиги кийгенин бул кий албайт. Тигинин мисалы кыргыздарын карагыла кандай даанышмандуулукту мен ушундан байкадым. Жада калса, эркек киши басса, аялы илгерки ата-бабаларыбызда бир аз артта басчу экен. Бул деген аялды кемсинтүү эмес. Бул деген күйөөсү жок аялдарды ыза бербеш үчүн. Менин да күйөөм болгондо балким, мен да ушинтип жетелешип жүрмөкмүн депчи. Бизде азыр канча деген жаштарыбыз жаңы үйлөнгөндө тим эле жетелешип, кучакташып, башка канчосунун көзүн күйгүзүп атат. Же болсо жаңы балалуу болгондо анын сүрөтүн жарыялап,
Анан кийин эле балам уктап атат деп молдокелерге дем салып бериңиз дейт. Башка дейт, бизде мындай негизи эле философиябыз, жашоо философиябыз сыртка көп көңүл бөлүп, ичти унутпай атабыз да. Биз ичтен күчтүү болсок, анан сыртка чачырайт эле ошол нерсебиз. Биздин баягы сыртыбыз жылтыраак болгон менен ичибиз калтыраак болуп, ичибиз бош, көңдөй болуп атат да. Ошого көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болот да. Рахмат. Абдуали мырза, кайра балдарга кайткым келип атат да. Мисалы, жомокторду ала турган болсок, жез кемпирге тууралуу дагы бир канча жомоктор бар. Фантастикалык багыттагы. Экинчиден, ар кандай сырткы чет өлкөлүк жомокторунда кыргызча анан кийин орус тилине которулуп, азыр китепканаларда же болбосо китеп дүкөндөрдө сатылып атат да. Алардын ичиндеги айрым жомокторго үңүлө турган болсок, мисалы, жана гномдор аны келип туруп ханзада ханышаны ойготот, аны өп ойготот, жана башка сыяктуу нерселер дагы бар. Балдардын дүйнө таанымына биз китеп тандоодо кайсыл жагына, анан кантип тандашыбыз керек, каягына кантип канткенде биз көңүл бөлөбүз, туура багыттайбыз. Рахмат. Негизи балдарыбызга китеп тандап атканда өзүбүз дагы бир баамдап, жакшынакай бир көз салып, анан кийин берсек жакшы болот негизи. Анан сиз айтып кеткендей жанагындай образдар кээде балдардын акыйда деп коет, ишенимин бузуп коюшу мүмкүн да. Мисалы үчүн гномиктер болобу, аяз ата болобу, волшебник, мисалы үчүн мага кичинекей кыздар келишет, фея дейт. Фея жардам берди, фея мен тилектерин аткарат деп келип калышат. Бул негизи жакшы көрүнүш эмес да. Биз негизи балдарды башынан баштап бир гана Кудайдын колунда бардык нерсе. Бир гана Кудай чечет ар бир сенин түшүгүңдү, кандай муктаждың болбосун, бир гана Кудайга кайрыл деп үйрөтүшүбүз керек. Бирок эми заман ошондой болуп кетиптир, азыр айла жоктуктан балдарыбыздын дайыма көзөмөлдөө бул кыйын экен да. Болбой эле ошондой китептерди окуп калат, болбой эле ошондой YouTube'дан болобу, жанагындай бир жомокторду көрүп калат, ошондой образдардагычы. Анан эми эмне дейбиз? Буга чындап эле дайыма көзөмөлдөө кыйын, бул реалдуулук менен көз салышыбыз керек да. Ошондой учурда бир гана балдарга жанагындай туура башынан баштап эле туура акыйда ишенимдерди берип койсок, бул жөн эле жомоктогу образ. Бул чындык эмес, чындыкка жатпайт. Бул жөн эле кызыктыруу үчүн ошондой кылып туруп жараткан жазуучу. Бирок акыйкатта сага жардам берген, сен иштериңди бүтүргөн, сага кандай гана түйшүктөрүнү чечип берген, пайда, зыян, жакшылык, жамандык бир гана Аллах Тааланын колунда деген. Эгерде балдарга бир мындайча мээсине куюп, бир жүрөгүнө сиңдирсе турган болсо, ушуну акыйда, ишенимди, ал бала өзү кийин талдай берет. Бул мага жарашат экен, бул мага жарашпайт экен. Мисалы үчүн менден да көп сурайт да, кыздарыбызга же балдарыбызга мындай бир диний бир мектеп барбы, дин менен чогуу бир айкалышкан депчи. Мен айтам, андай биздин мыйзамыбызда дагы жок. Бизде светтик окуу жайларда дин бергенге бизде андай окуп берилген эмес бизге. Андай сиз таппайсыз. Анан ошондуктан мен мисалы үчүн өзүм деле кызымды жөнөкөй эле мектепке бердим. Жөн эле орто мектепке. Кыздар балдар аралашып окуйт. Анан такыр эле мындай диний бир жерге берип койгондон мен алысмын. Анткени эмне себептен? Мен баягы эле башында айтып кеткендей, ата-эне үйдөн балдар менен контакт жакшынакай түзсө, жакшынакай бир мындай туура ишеним, туура бир багыт берсе, ага көчөдөн дагы көбүнчө ролду үйдөгү ата-эне, үйдөгү чөйрө ойнойт. Анан кийин мындай светтик мектепке барып кетсе эле бузулуп кетип, тияка барып кетсе эле бузулуп кетип деп эле балдарын камап эле окутгусу келбей эле ушинтип беришет да. Жок. Диний мектепке барса эле оңолуп кетчү деп. Же болсо диний мектепке эле бир медресеге барып койсо эле болду, оңолуп кетет деп эле ойлошот. Жок, ал жерден бир гана мөриятмыздан бир гана илимин берет диндин. Бирок амал жүзүндө, иш жүзүндө аткарабы, аткарбайбы, баягы эле бул чоң бул мээнет, чоң бир салым да, кош керек ата-энесичи. Ошондуктан мен дагы ошо кеңеш берип кетет элем. Мындай эле орто мектепте окуп атса окуй берсин, бирок үйдөн жакшынакай балдар менен отуруп, жакшынакай бир установка деп коет го.
туура бир багыт бериш керек балдарга. Кандай гана чөйрөдө болбосун, жок, бул меники эмес, мен силер менен аралаша албайм, мен бул жерге бара албайм деп бала так өзүнүн буга эмне уруксат эмес билиш керек, өзү талдаган үйрөнүш керек бала. Анткени биз 24 саат аларды көзөмөлдөй албайбыз. Рахмат. Мен ойлойм, ишенем, өзүмө да аябай жагымдуу болду. Бүгүнкү эфирибиз кыргыз эл үчүн, телекөрүүчүлөр үчүн аябай бир пайдалуу болду деп ишенем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз дүйнө тааным боюнча кеп козгодук. Студиябыздын коноктору коомдук ишмер Нуриет Абдулазиз жана ошондой эле Абдуалим Садыков, диний психолог болду. Терең ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Карманыңыздарда Кудайым кабыл кылсын. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы буйруса жакшы пайда алдыңыздар деген ишенич менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Кызматыңыздарда мен Таалай Мамбетов болдум. Күн сайын Марва телеканалы менен бирге болуңуздар.